Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Америкадан жалындуу салам. Бүгүн 2-июль, жумушта отургам. Жумуштан бул жака чейин 5 мүнөттүк жол экен. Иним келип калды. Алмаз байке мурда ушул артында турган бокс тракты айдачумун. Азыр СДЛ правасын алып, чоң тракка кетип атам. Бул жакшынакай бокс тракты ээсине бериш керек болуп атат дейт. Азыркы учурда көптөгөн мекендештер келип атпайбы бул жака? Келгенде эмне жумуштан баштайт? Доставкадан баштайт. Такси, спринтер айдашат, пикап трак, бокс трактар менен, анан кийинчерээк чоң тракка чыкканга чейин ушундай трактар менен иштеп атышат. Азыр анда бул трак жөнүндө айтсак, жылы деген 2017-жылкы трак экен, бокс трак. Жүргөн майлыжы 410 майлыж экен. Азыр ичин ачып көрөлү. Мага да кызык болуп атат. Так, достор, тракты оталдырып көрөлү. Оталды. Жүргөн майлыжы бул жакта жазылып турат. 417 миң майлыж жүрүптүр. Ана мол жеринде дагы экинчи адам отура турган жердин аркасында жата турган жер бар экен. Бир киши кенен жатат экен. Азыр мондай көрсөтүп коелу. Мына өзүңүздөр көргөндөй бир киши кенен жатат экен. Ана мол жерине холодильник коюп койсо болот экен. Бул тракты сатпайт болчумун, абдан сонун трак болчу, абдан сонун жумуштарды жасадык дейт. Азыркы учурда чоң тракка өтүшү менен анан бул тракты сатып жатат, достор. Азыр артына барып көрөбүз. Ичинде ачабыз трейлердин. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы состояниеде экен. Бул жагында 2 дөңгөлөк, ар жагында 2 дөңгөлөк болот экен. Азыр мол жерден ичин ачып көрөлү. Оба! Ичине кирсек дагы болот экен. Акыркы күндөрү муну менен мувинг деп коет Америкада. Бир Чикаго шаарынан бир точкадан экинчи точкага көчкөндө ушу менен көчүрүп иштеп жатыптыр. Мына мол жерге 3 палет. Бул капталына 3 палет батат экен. Жүктү салгандан кийин эки жака жылып кетпеш үчүн мондай страптар менен тарттырыш керек. Бийиктиги канча? Бир бийиктиги 2 метр окшойт. Бийиктиги 2 метр. Эми узундугу болсо ошо 3 палет, 6 палет батат экен. Америкага көптөгөн мекендештер келип бокс трак айдайбыз дегендерге абдан сонун. Бул тракка 12 миң деп атат да баасы. Анан бул видеонун ылдый жагына дагы телефон номерди калтырып коем, өзүңөр чалып, байланышып, баасын дагы такташып алсаңар болот. Азыр бул капталын көрөлү. Кандай жабылат экен көрөлүчү. Монусунан тартып келип туруп анан могу жерин тарс этип жаап коюш керек экен да. Мындай менен жабылат экен дагы. Могу жерге замок салынат экен. Жакшы, азыр аркы капталын көрсөтөлү. Бул жагындагы дагы дөңгөлөктөр жакшы состояниеде экен. Азыр могу эшигин ачып көрөлү. Миягынан да ачса болот экен. Мына достор, мына бул жакта да страптары салып коюптур. Ичи кенен. Баасы $12,000 деп атат. Чалып көрүңүздөр. Эгер болсо бул трак менен Чикаганын ичинен иштесеңер болот, Американы кыдырып иштесеңер болот. Абдан сонун. Өзүңдүн менчик машинаң менен иштеген абдан сонун да бирөөгө иштебейчи. Кана узундугу туурасында санап көрөлчү кана. Миягы болсо бир 2 метрге жетпей алат го, же 2 метрби? Узундугу болсо 1 метр, 2 метр, 3 метр, 4 метр, 5 метр, 6 метр. Почти 7 метр экен. Астынан да көрсөтүп коелу. GMC деген бокс трак экен. Ошондой кыскача видео болуп калды. Может, кээ бир мекендештер издеп жүргөн. Силерге жардам берип калышыбыз мүмкүн. Телефонго чалыңыздар, байланышыңыздар. Может, бул трак менен иштеп, Американы кыдырып, каражат таап, бутуңарга турганга, кийин чоң тракка өткөнгө себепчи болуп калышы мүмкүн, достор. Эми ар кандай шарттар болуп калат да. Мунун баасы $12,000 болуп атат. Эгерде акчаңыздар кичине жетпей калса, бартер деген система да бар. Эгерде бир 8 миң, 7 миңер болсо, үстүнө машинага, жеңил машина кошуп берсеңер болот. Же болсо эмнеңер бар? Үстүнө кошуп берем десеңер, анан инибиз
сиздер менен сүйлөшүп алат. Кээ бирөөлөр толук баасын бериши мүмкүн, кээ бирөөлөр акчасы жетпей калса бартер деп үстүнө бир нерсени кошконго сүйлөшүп алсаңыздар болот достор. Бул жакта спринтер турат. Мындай спринтер менен иштегенде мекендештер бар. Ичине болгону 4 палет батат. Бул бокс трак болсо чоң болгон үчүн 6 палет батат. Бер жагына 3, ар жагына 3 жата турган спальник жасалган. Ушу менен чакан видеобузду аяктайлы. Аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум достор. Америкада 2-июль көчө күнү Ош шаарында жашаган Өткүрбек инибизге трак алдык. 6-чы трак болду деп видео чыгарсам, бүгүн эртең менен Фарида эжем чалып, менин трагымды көрсөтпөй аттап кеттиң дейт. Азыр Фарида эжебизге видео отчет жасап, алынган тракты бир сыйра көрсөтүп коелу достор. Өткөндө Небраска штатынан ушул тракты алып келгенбиз. 2022 жылкы трак Volvo 860. Азыр ичин дагы көрсөтөбүз. Өткөндө сыртын бир сыйра көрсөтүп кеткенбиз. Сайындарды чаптап койдук. Азыр мен толугураак түшүндүрүп бергенге аракет кылам достор. 860. Азыр ичине киребиз. Сыртын бир сыйра көрсөтүп коеюн. Өткөндө Небраска штатынан келатканда бир сыйра көрсөткөнбүз. Азыр ичине киргенде толук маалыматты берем. Фарида эже, таарынбаңыз. Трагыңыз башка мекендештерге эле окшош. Ичин эмне көрсөтпөйсүң дейт. Азыр ичин көрсөтүп, от алдырып, баардык нерсени көрсөтөм. Мына кирдик. Кадимкидей артында дагы 4 киши отурган жер, 2-чи этажы бар. Кудай жалгап, сизге дагы микроволновка алыштын кереги жок экен, микроволновкасы бар экен. Бул жагында болсо холодильник. Ушундай баардыгы эле окшош, эми ичин көрсөтүп жүрөбүз го. Азыр от алдырабыз, майлыжын көрсөтөм. Баардык нерсенин баарын көрсөтөбүз достор. Бысмылда деп от алдыра алам да. Volvo'ну от алдырарда кичине зажиганияны ачып кичине күтүш керек. Андан кийин кете 4-5 секундтан кийин от алдырабыз азыр. Бысмылда. Азыр бүт баары өчөт. Мына достор. Бул эми кызыл свет ар дайым күйүп турат. Эремен тагынганда өчөт, болбосо мо сары кнопка паркинг кнопкасын басканда паркинг өчөт. 407.000 майл жүргөн. Мына кнопкасын басып коелу. Эч кандай чеген жүн күйбөйт, баардыгы сонун. Достор, азыр чака маалымат берип коеюн. Америка Кошмо Штатында майрамдар башталып атат. Кыргызстанда 31 август День независимости Кыргызстана деп жакшы майрам болот го. Ошого окшош Американын эгемендүүлүк күнү 4-күнү болот экен. 4-, 5, 6 дем алыш күн, 4 күн выходной. Ошон үчүн азыр көптөгөн трак айдоочулары үйлөрүнө келип атышат. Биз дагы трактарды жолго чыгаралы деп айдоочулардын баарын даярдап койгонбуз. Бирок алар айтып атат, биз бүгүн 2-чү күнү жумушка чыксак, 3-чү күнү жүк алсак, 4-чү, 5-чи, 6-чы дем алыш күнү иштебесе талаада калып калып атабыз. Ошон үчүн жумушту кийинки понедельник күнү баштайбыз дейт. Ошондой достор. Бул кичинекей эле кыскача видео болуп калды. Фарида эже, таарынбаңыз, Кудай буйруса понедельник күнү трагыңыз жолго чыгат. Акырындан иштеше беребиз. Ичинин баары кычырайт, жылтырайт. Достор, ошондой кыскача бир видео жасап койдум. Мына. Ошентип, Кудай буйруса жакында 7-8 тракты алабыз. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук, жакшы күндөрдө кабарлашып туралы.